Теманы улай эле өкмөт көңүл бура турган объектилердин арасында медициналык мекемелер дагы бар. Алсак премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдө бейтапканаларды толугу менен капиталдык оңдоодон чыгаруу, жараксыз болуп калгандардын ордуна жаңысын салуу тапшырмасын берди. Ошондой эле медициналык кызматкерлердин айлыгын көтөрүү керектигин дагы баса белгилеп, каржы булактарын караштыруунун тиешелүү кызматтарга табыштады. Беле кетсек, буга чейин дарыгерлердин маянасын көбөйтүү тууралуу дагы сөз болгону менен жыйынтык болбой келген. Сооронбай Жээнбеков мурда дагы катачылыктарга жол бербей, тармакка шарт түзүүгө мезгил келгенин кошумчалады. Өкмөттүн медициналык тармакка болгон камкорлугу жана бул тармактагы чечимин табышы керек болгон жагдайлар туурасында Исмат Ибрагимов айтып берет. Мына бул сиздер көрүп турган оорукана 1956 жылы курулган, сыртынан жакшынакай көрүнүп турган себеби жыл сайын косметикалык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп турат. Ал дагы ошол мекемеде кызмат кылган медициналык кызматкерлердин жана жетекчиликтин жардамы менен жүргүзүлөт. Негизинен Кыргызстанда ооруканалардын басымдуу бөлүгү капиталдык оңдоого муктаж, анын ичинде бул имараттагы бар. Баш аягы 60 жылдай бейтаптарга кызмат кылган Чүй облустук ооруканасы күнүнө 50ден ашык бейтапты кабыл алат. Оору күч алган мезгилдерде кишилерди батыра албай калган күндөр дагы болот. Союз кулагандан бери бул оорукана бир дагы капиталдык оңдоонун жүзүн көргөн эмес. Абдан жакшы болмок, эгерде ошол капиталдык ремонтко каражат бөлүнсө жакшы болмок. Капиталдык ремонт көп жылдан бери жасала элек. Имараттардын бардыгы эле муктаж капиталдык ремонтко. Жыл сайын мен айткандай косметикалык ремонт жасап, ошон үчүн мындай көп билинбей атат. Атак негизи бүт эле имараттарыбыз муктаж. Бейтапкананын дарыгерлер жамааты толук шарт болбосо да мүмкүнчүлүктү түзүүгө аракеттенип, милдеттерин аткарып жатканын айтышат. Операция учурунда эскилиги жеткен жабдыктарды колдонууга аргасыз болгон күндөр дагы болот. Жаңы техникаларды болсо демөөрчүлөр белекке берип келет. Дарыгер Нуралы Матаипов медицина тармагында 30 жылдан бери эмгектенип келатат. Жумуштун ысыгына күйүп, суугуна тоңуп бүткөнүн айтат. Ажал менен алышкан бейтаптын жанын сактап калууга өмүрүн ардаган дарыгер жумушунан наалыбайт деле. Маянасы жан бакканга жетпегени менен сүйгөн кесибин таштагысы келбейт. Тилегени аз да болсо материалдык жардам маянабыз көтөрүлүп калса деп кыялданып келатканын жашырбайт. Дарыгерлердин ичинде орточо айлык 10.900 болот. Орточо айлык 10,5 мың. Медайымдардыкы 8.900. Эми жаңы бүтүп келгендер андан да аз алат. Мисалы, жаңы быйыл окуу жайын бүтүп келген дарыгер дагы, медайым дагы абдан аз. Мисалы, медайымдар 4.000 чейин, дарыгерлер 5.000 чейин алат. Жаңы бүтүп келгендер. Эптеп этсе болот, бирок жакшы болор эле эгерде ушул биздин медицина кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүп койсо, бул ошол медицина кызматкерлеринин жашоо шартына дагы жакшы болмок, иштеген сапатына дагы абдан жакшы көмөкчү болот эле. Шарты жок оорукана, маянасы аз дарыгердин маселеси буга чейин деле айтылып, чиновниктер дагы убада берип чарчаган эмес. Бирок бүгүнкү өкмөт көйгөйдү чечүүгө билек түрө киришкени байкалууда. Өкмөт башы Сооронбай Жээнбеков өлкөдө бейтапканаларды толугу менен капиталдык оңдоодон чыгаруу, жараксыз болуп калгандардын ордуна жаңысын салууга камынууда. Ооруканалардын абалы менен таанышканы барган премьер-министр жакында Кыргызстанда жаңы бейтапканалар курула баштаарын билдирди. Ошондой эле медициналык кызматкерлердин маянасын жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалады. Буюрса, өткөндө мен да айттым, кийинки иштерин көтөрөбүз. Мында калбаса, буюрса баштап дейт. Улантын көтөрөбүз да, андан соң көтөрөбүз. Биринчи ооруканада башкачараак да, бияка баягы врачтардын баары эле Жакын арада республикалык жугуштук оорулар мекемесинин аймагына 150 орунду жаңы бейтапкана салынганы турат. Учурда бул боюнча Корея тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков донорлор менен сүйлөшүүнү тездетүү, курулуш иштерин батыраак баштоо тапшырмасын берди. Бул өкмөттүн медицина тармагын жакшыртуудагы алгачкы кадамдарынын жыйынтыгы болууда. Алдыда өлкө боюнча жүздөгөн ооруканаларга шарт түзүү милдети турат. Өкмөт башчы иштин башталганын айтып, аягына чыгуу милдетин жооптуу кызматтарга жүктөдү. Жыйынтык өз көзөмөлүндө болоорун эскертти. Исмат Ибрагимов, Рамазан Сушанло, телеканал 11.